Beşinci en küçüğü benim çoğun atam bolgan eken. Балдардын эң кичинегесиби? Beşel bolup basalbay kalan eken. Сиздин атаңыз канча бир тууган болгон экен? Men çoğun atamın ataları 5-6 bir tuğan bu. Ondan bu şu atağız etkende bir eceviz atağa kelvanan beşikteki balanı körüvanan beşiktin jalkanını açıp buna suraşı olayın dep. Aylanan çoğuncu git oldun mu dese şüküre ece degenek. Beşikteki bala. Süyle örgen eken? 6 yaşarda. Şüküre ece degenek. Boy dep çoçup ettin eken. Ana. 6 yaşka çeyim 5'te jatıyorup bu. 6 yaşka çeyim 5'te jatkan eken de. Anam 6 yaştan keyin anam basıp ketken eken. Keyin anam şu balakatga jetken mağarda medresege var okup molda olup hakası bir kora koyalı vardı böyle bak. Terilerini kıldırsın akan emetken. Koyun da özün baka verdi. Ben o koyumun da. Varı okup molda olup gelip ömür boyu şu molda olup beni öttü. Ana. Siz 24 yaşınızda sizdiki müylөгөн çoğun ata birinci. Özüңүздү алып келип үйлөнгөнсүзбү же тууган урук чогулупту үйлөнгөнсүзбү кандай болгон? Meniki şonday üylönüp alıp kalavan gün aydap ne diyeyim başıyla gömünde. Жашыңызда шоктон жүргөн балыңызда. Hiç kimden gavun ukbaydı. 30га чейин катуу эле шок болгон экенсиз, көчөдө. Көчө баласы болгон экенсиз. Şonday bolganda. Чоң элелериңиздин бирөөсү болсо да азыр көкүрөгүңүздө, жүрөгүңүздө калганбы? Катуу жакшы көргөнүңүздүн бирөөсү. Эстеп анча турасызбы жакшылык, жакшы күндөрүн? Yok öyle sevdi. Kadındı. Çoğun atаны ойлондуруп койдум окшойт. Эски сүйүүлөрүңүздү эстетип койдум окшойт, çoğun ата. Өзү да жаш кезиңизде аябай кызга жандуу киши болсоңуз керек эле. Bu da taqdir nasip da çoğun ata.
Кудайдын буйругу. Балким ошол сиз жакшы көргөн чоң энебиз жаныңызда отурса, унчалык жалгызсырабасаңыз эле, чоң ата. Ya endi. Болбоду. Кыжалат болбоң чоң ата, настроенияңыз түшпөсүн жакшы. Зато чоң ата бүтүндөй кыргыз элинин чоң атасы болдуңуз. Бүтүндөй көрүүчү кыргыз элинин чоң атасын айландыңыз. Сизди көрүп ар бир биягы Дубай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, канчалага жакта жүргөн биздин мекендештерибиз, кыргыз элибиз сизди сурайт да менден чоң ата. Жана эле бирөө Бишкектен чалыптыр. Бечара ошол атаны дагы өз баласы таштап кеткен экен. Атаң кандай жүрө, чоң атаң жакшыбы деп сурады сизди. Саламын айтты чоң ата. Саламын жеткир деди. Болот. Буйруса баары жакшы болот чоң ата, Кудай кааласа. Чоң ата сонун сүйлөшүп отурдук элек. Saat 11:30 болуптур кой. Жата. 11:30 болуптур. Мен да кетейин эми, чоң ата. Mayli. Мейлиңиз. Жакшы бар. Жакшы салыңыз, жакшы жатыңыз, Жакшы туш көрүп жатыңыз. Эртең көрүшкөнчө. Калган теманы кийин улайбыз, чоң ата. Калган той жөнүндө теманы кийин улайбыз дейм. Бисмилlah. Belim uyup ketти. Белиңиз ооруп кетти, Belim. Макул. Муну азыр алып келген тамакты ичип аласыз, эртең менен, турганда. Насыпса. Макул, жакшы салыңыз, чоң ата. Жакшы жатыңыз, чоң атабыз. Кудай кааласа. Жатты. Урматтуу достор, урматтуу мекендештерим. Арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? 15 декабрь, кечки саат ровно 11:25 сиздер менен экран эфир аркылуу баарлашып турам. Чоң атабыз менен азыр сонун сүйлөшүп отуруп, балким мурунку күндөрүн эстеп кетти окшойт. Бир аз настроение боло түштү. Бутум уктап калды. Эми качан үйлөнөсүң? Үйлөнбөйсүң батыраак. Эртерээк катын алып келбейсиң деп мени азыр эле урушуп, күлүп, тамашалап отурдук. Чоң атага кечки тамак алып келдим элем. Күн суук. Кече кар жаган, бүгүн кайра жок болуп кетти, эрип кетти. Биздин Жалал Абад шаарында муктаждар комплекси. Буйруса бардыгы сонун. Паровое отопление иштеп атат. Үйдүн ичи жылуу. Биздин арчыларыбыз көгөрүп атат. Пальмаларды эгип бүт элекпиз, эге элекпиз. Эми коебуз. Тиги пальма жөнүндө кече күнү бир туугандарыбыз жазып атат, мен кыскача айтып кетейинчи. Урматтуу достор, мына пальма боюнча 2,5 сомго алынган пальма боюнча эч кандай камсанабай эле коюңуздар. Туура айтып атасыздар. Могул жерге өрүк, алма, гилярс, ошого шабдал нерселерди эксе болот эле, бирок могул место таар көрүп атасыздарбы? Шактап кеткенде эми жерге батыра албай калабыз. Жер таар, ошон үчүн ушундай нерселер эгилди. Мисалы шактаган болсо, бунун шагы каяка барат, адам каягынан басат. Көрүп атасыздарбы таар жерди? Бул пальманы болсо анан элдин акчасын алып атат деп да ойлобоңуздар. Буну мен арчаны алып атканда бир эжебиз ушул жердин баардыгына мен алып берейинчи дегенде, жок эжеке, мен бул жерге өз жаныман да көчөт тиксем деген ниет кылып койгом деп болбой аттым элем. Эже суранып отуруп, макул анда экөөбүз эге турган болойлу деп ошентип келишкенбиз. Эжебиз арчылардын алып берген, мен кече пальмаларды алып келдим. Бул эч кандай багындай
элден келип аткан аманатын алынган жок. Ушу боюнча айтып кетейин, кыжалат болуп аткан бир туугандар. Ошондой чоң атабыз сонун кыскасы экранды жарды, баштан өткөн күндөрүн сонун айтып берди, сүйлөшүп отурдук. Айрыкча мени качан үйлөнөсүн деп тамашалап күлүп сонун сүйлөшүп отурдук. Кудайым ушул чоң аталардын дуасы насип этип, аз күндөрдө, жакын күндөрдө Кудайым бизге дагы элдин катарындай бакыт насип эткен болсун. Салиха уулдарды насип эткен болсун Кудайым. Эл кызматында жараган уулдардан насип этсе экен деп дайым Кудайдан суранабыз. Албетте, бул суроолорду эртерээк токтотпосок болбойт. Ато кайсыл жерге барба, каерде отурба, биринчи эле суроо ошол келет. Качан метер, качан дешебеле, качан үйлөнөсүң? Кааласа бу ел эме кылабыз, иншалла. Бу ел аракет кылабыз. Тиги логотипти көрүп атасыздарбы? Фонддун логотиби. Көрдүңүздөрбү? Жарык берилип турат. Түнү күнү ушундай жарык болуп турат. Чөткө барды. Ушундай анда эмесе достор, туугандар, жакшылыктарда көрүшкөнчө жакшы болуңуздар, аман болуңуздар, чоң атадан камсанып болуңуздар. Чоң атабызды сонун бул жакта эжелерибиз карап атат. Бардыгы жакшы. Аларга эле тим ойбостон күндө өзүм деле 2 маал, 3 маал келип карап турам. Ошон үчүн сарсан болбоңуздар, кыжалат болбоңуздар. Бардыгы эң сонун. Жакшылыктарда көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум. Жакшы салыңыздар.